Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Анда бүгүнкү аралыктан окутуу сабагыбызды баштайбыз. Жакшы эс алдыңарбы? Анда сабакка көңүл бургула. Сабагыбыздын темасы биздин класс. Сабагыбыздын максаты окуучулар класс жөнүндө маалымат алышат, 10дон 30га чейин санаганды үйрөнүшөт, канча жаштасың деген суроого туура жооп бергенди билишет. Үйрөнгөн сандарды диалог жана монолог тексттеринде туура колдоно алышат. Текст аркылуу байланыштуу кебин өстүрүшөт. Окуучулар класстагы эмеректерди, окуу куралдарын жакшы сактоого тарбияланышат. Эл ойнойбу санамай, эске сактап отургун, эки жакты карабай. Биринчи биз билгир, бир нерсеге дилгир, экинчи биз элек, мениси үчүн керек, үчүнчүбүз үкү, үкүнүн жоон үнү, төртүнчүбүз тоодак, тапчылдырбай тоожак, бешинчи биз бермет, билгендерге келбет, алтынчыбыз акыл, ар бир сөзү асыл, жетинчи биз желек, жеңиш күнгө белек, сегизинчи биз сепил, сан иштерге кепил, тогузунчубуз торгой, таңшый берет болбой, онунчубуз оймо, ойлон билбей койбо. Көрдүңөр балдар, сан жөнүндө ырды угуп, өзүбүздү шыктандырып алдык. Эми балдар сабакка көңүл бургула. Өтүлгөн темаларды кайталайбыз балдар. Сага кыргыз тил сабагы жагабы? Силер кыргыз тил сабагында эмнени үйрөндүңөр? Бул окуучубу? Бул балабы? Анда ушул суроолорго жооп жазып WhatsApp аркылуу жөнөткүлө балдар. Карагыла, китебибизди карайбыз. Сандарды саноону үйрөнөбүз балдар. Сандарга кайсы суроо берилет экен? Сандарга канча, нече деген суроолор берилет. 1, 2, 3, 4 деп. Биз азыр көбүбүз 100гө чейин санаганды билебиз балдар. Анда силер санаганды үйрөнгүлө. 1 десек, менин 1 китебим бар десек, сенин канча китебиң бар деп, канча деген суроо берилет балдар. Анда дептериңерди алгыла, бүгүнкү датаны жазгыла балдар. Аяк ууна айынын 16-сы. Тема биздин класс. Сөздөрдү жазгыла балдар. 13, 14, 20, 30, уч, үч, туз, түз, тур, түр. Көрдүңөр балдар? Уч деген бул асманга уч, ал эми 3 деген сан, туз деген бул туз, түз деген түп-түз деген сөз. Көрдүңөрбү? Бир эле үндүү тыбыштан сөздүн мааниси өзгөрүп жатат балдар. Ошону карап үйрөнгүлө. Эми балдар карагылачы. Сөз айкаштарын орус тилине, кыргыз тилине которуп, озеки билип алгыла балдар. 22 китеп, 25 дептер, 17 өчүргүч, 24 боор, 22 киник. Көрдүңөр балдар? Ушинтип өзүңөр которуп жазгыла. Эми балдар,
Бири-бирибизден сен канча жаштасың деген суроону берип, андан жооп алганды үйрөнөлү. Азат, сен канча жаштасың? Мен 8 жаштамын. Акылай, сен канча жаштасың? Мен 7 жаштамын. Азат, сколько тебе лет? Мне 8 лет. Акылай, сколько тебе лет? Мне 7 лет. Көрдүңөр балдар, силер дагы ушинтип үйрөнгүлө. Ал эми ар бир окуучу бири-бириңердин атыңарды сурап таанышканды үйрөнгүлө. Сенин атың ким? Менин атым Асан. Сенин атың ким? Менин атым Айжан деп бири-бириңер менен атыңарды сураганды үйрөнгүлө. Эми балдар карагачы, текстти окуп түшүнүгүбүздү айтабыз. Биздин класста 15 парта, 2 үстөл жана 32 отургуч бар. Дубалда 22 сүрөт илинип турат. Класста 16 бала, 14 кыз окуйт. Көрдүңөр балдар, классында 22 сүрөт бар экен. Ал эми класста 16 бала, 14 окуучу окуйт экен. 16 бала, 14 кыз. Бардыгы бирип 30 бала окуйт экен балдар. Силер дагы өзүңөрдүн классыңызда канча окуучу окуйт жазгыла. Анда балдар үйгө тапшырма 7-көнүгү суроолорго жооп жазасыңар. Азыркы тексттин негизинде эле, бирок өзүңөрдүн классыңарда канча окуучу, канча кыз, канча сүрөт дубалында илинет, классыңарда канча парта, канча отургуч бар экенин жазгыла балдар. Ушуну менен бүгүнкү сабакты аяктадык. Саламатта калгыла.